Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala çeksiz maqtoolар olsun. Janagırgı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'tan salamı jana salavatları olsun. Assalamu aleykum urmatlı Müslüman mertoğanlarım. Biz kesektegi okuyabızdı ulantabız. Hazırkı учурда көбүнчө Россия жергесине Азият улутундагылар барып калса, чорный, башка айтканда кара деп маскара кылышат. Бирок исламда андай эмес. Кара ак деп бөлбөстөн бир тууганындай мамиле кылууну буйрат. Бирок бизде да мусулман болуп туруп, бири-бирине сен карасың, сен аксың, мен сенден улуумун, сен менден кичинесиң дегендер жок эмес. Мына ушундай окуялардын бирөөсү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда болгон бир окуяга көңүлүңөрдү бурам. Билал радияллаху анху баарыбызга белгилүү. Ал кара денелүү жана исламда биринчи азан айткан мусулман инсандардан болгон. Бир күнү Билал менен Абу Зар Гаффари радияллаху анху бир нерсе тууралуу талашып калышты. Ал тартышуу бакыр-кыйкырга айланды. Соң Абу Зар радияллаху анху «Эй кара катындын баласы» деп сөктү. Мусулманны сөгүүсү фасыктык. Башка айтканда бузукулук эле. Өзү жашынан бери сен кулсуң, сен карасың, сен биздин астыбызда айбан сыяктуусуң деген сөздөргө зорго чыдап келсе, мынтип ислам келгенден кийин да бул шылдыңдарды угуп, ал сөзгө чыдай албады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болгон окуяны айтып берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Абу Зар Гаффарини чакырды да, сен мунун энесин сөктүңбү? Адамдар бир атадан бир энеден тараган экенин билесиң го. Бул сенин бир тууганың го. Сенин жүрөгүңдө ислам келгенден кийин дагы жамандык бар экен деди. Абу Зар Гаффари радияллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүнөн каттуу таасирленип, башкача бир акыбалга түшүп калды. Кылмышына кайгырды. Андан соң Абу Зар Гаффари жүзүн Билал радияллаху анхунун буттарынын астына койду да, эгер ушул кара бутуң менен менин жүзүмдү басып кетпесең, мен ордумдан турбаймын деди. О Билал, мени кечир деди. Урматтуу мусулман туугандар, мына ислам эмнеге тарбия кылат? Чындыгында алар кечирим суроону билишкен, жана кечирүүнү да билишкен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.